Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Раундту баштайбыз жана 1000 сом акча коюлат Ордого. Жалал Ат областынын Сузак район тургуну Баясан Сапаров сиздерге каршы ойнойт. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз. Европалык психологдордун изилдөөлөрү боюнча бойдок кыз-келиндердин бейтаныш эркектерди сыноо же баалоосу үчүн болгону 45 секунда гана талап кылынат экен. Сыртынан сыноо үчүнчү. Ал убакыттын 10 секундасы ошол бейтаныш эркектин келбетине, 8 секундасы көзүнө, 7 секунда чачына, 10 секунда ээги менен мурдуна. Чынында эле ушундайбы же мындай эмеспи? Азыр Айжамалдан сурайбыз оюн бүткөндөн кийин. 5 секунда желкесин караганга кетет. Канча секунда калды? 5 секунда. Ошол калган 5 секунда кыз-келиндер эркектердин эмнесин сыноого жумшайт. 5 секунд убакыт. Минута кетти. Патинкесин. Бутуна? Себеп дегенде келбетин карап атпайбы? Келбет. Жо, башында 10 секунд деди го. Статистика боюнча жан башына деген бар да, эми хүркүнүш туруп жан башына карайт. Кийимине карайт да. Мен боюнчачы. келбетти кийип кетет да кийим. Келбеттин өзүнө да. Өзүчү жана адамды мен китептечи. Адамды караганда биринчи 4 секундда эч кандай нерсеге байланыштуу болбойт да. 4 секундда сен өзүңдү контролго албайсың. Ал адамдын ошол түзүлүшүнү баягы 60 сезим менен гана кабыл алат да. Ошол балким 5 секунд ошол эмеспи? Келбетине деген ошого кирип кетип атпайбы? Ал 10 секундда Ориентар чыкты, жан башы деген болду. Патинкасына карашы кыз эркектин алдыга карап келгенде уялат. Жана бир уялган сүйлөгөн. Уялган учурда Сүйлөө немеси дагы маанилүү да. Ооба. Өзүнө бутуна 45 секунд. Саламынабы же? Сөзүнө да ошо. 5 секунд Сөз кыймыл аракет сөзүнө. Бардык жагы каралып да. Ооба, бул жердечи сырткы эмелер кетти да уже. Ал сөздөн баягы балким адамдын кандай экенин билишкен. Чыңгыз убакыт аяктады. Сөзүнө болушу мүмкүн да. Негизине болушу. Урматтуу билермандар, тынчтанабыз. Чыңгыз Урматтуу алып барчу, бул суроого кошумча 20 секунда калган, бирок керек эмеспи? алайлы. Урматтуу Нуриет, сиз жамбаш деп атасыз. Сиз туура эмес үчүн алган жоксузбу суроону? Жок, мен бир окуган жерим бар эле, ушу статистика боюнча 40%тын ашуусу ушундай жан башына карайт экен. Эркектин жамбашынабы? Эми ушундай статистика. 20 секунда кошумча убакыт кетти. Мен арсаң, мына алдыда көзү, кашы деп бардык сырткы келбетин айтты да. баягы путуна дегенде мисалы кыз бала сүйлөшү мүмкүн. Жана башыны жерге ийет, башын жерге ийген учурда көзү путуна түшөт. Бут менен сөз кетти да азыр эми. Мимика менен жестикуляция кандай сүйлөйт, кантип өзүнө алып барат. Келбетти. Кыймыл Аракет менен сөз. Ооба, сиздештирип турат. Патинке көне? Ооба. Аны жамбаш берип ошол. Чыңгыз, Бул суроого Элмурат мырза жооп берүүгө аракет кылсын. Элмуратка бир кол чабайлычы гана. Элмурат, сиздин алгачкы жообуңуз, Ооба. Кана сизди сыноо үчүн канча секунда талап кылынат экен? 5 секундасы эмнеге кетет? Чыңгыз. Өзү ошо америкалык Кевин Хоган дегендин китебинде жазылган эле да, баш 4 секунда делген эле ал жерде. Ал убакта адам өзүн өзү контролдо албайт экен да. Мисалы, бутуна карайын же башына карайын депчи 4 секундан ичинде адамдын бүт бардыгыны жанагы 6-чы туюу сезим аркылуу дагы сырткы жана ички көрүнүштөрүнү 4 секундада уже адам кааласа каалабаса уже ошол адам жөнүндө маалыматка ээ болуп калат экен. Алгачкы 4 секундадачы. Ошондо биз анан бул жерде азыр карап көрсөк, секундаларды бөлүштүрүп келгенде мына сырткы келбетиндеги органдарды айтты, мисалы көзүнө, башына, эгине депчи. Демек бул ошол акыркы секундасы, бул 5 секундасы. Акыркы 5 секундасы ал адамдын сүйлөөсүнө жана баягындай сүйлөгөндөй жесттер болот, кыймыл аракеттер.
ошонусунда жана путуна караш мүмкүн да, себеби психологияда белгилүү бир аз уялчаак болот, жана башын ийгенде ал адамдын путу көзгө урунушу мүмкүн. Буту деген туфлисиби? Ошо да жана тазалыгы да. Туфлиси, Демек, акыркы 5 секундда кыймыл аракетине жана бутуна жооп кабыл алынат. Туура жооп төмөнкүдөй. Бойдок кыз келиндер деп айтылды. Демек, бойдок кыз келиндер колунда нике шакеги. Мынакей. Булар нике шакегине карайт 5 секундада. Шакеги барбы же жокпу? Негизги маселе бул, туурабы? Эсеп 4-2. Телекөрүүчүлөр пайдасына. Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз.